Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди кайрадан тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Садыр Жапаров нараазычылык жараткан жер кодексин артка кайтарды. Президент Садыр Жапаров коомчулукта катуу нараазычылык жараткан жер кодексин каршы пикири менен артка кайтарды. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат катчысы Аскат Алагөзов кабарлады. Эскерте кетсек, аталган кодекс ушул жылдын 13 февралында Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынган. Мамлекет башчы артка кайтаруу чечимин Кыргызстанда жеке менчик кол тийгиз экендиги менен түшүндүргөн. Мамлекет башчысы бул чечимин Кыргызстанда жеке менчик кол тийгиз экендиги менен түшүндүрөт. Эгерде огород же турак жай турган жер мамлекеттик максатка зарыл болсо, анда анын ордуна компенсация төлөнүп же башка жерден тийиштүү же тилкеси сунушталышы керектиги белгиленди деп жазды Алагөзов. Анын айтымында, жер кодекси боюнча каршы пикирге кол коюуда президент төмөнкү учурларды эске алган. Жер пайдалануучу тарабынан республикалык маанидеги шаарлардын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына 5% же болбосо эквиваленттүү акча каражатын берүү жөнүндө макулдашуунун милдеттенмелерин аткарбагандыгына байланыштуу жер участогу алынганда, бул жоболор Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 15-беренесине каршы келет. Жер участогунун менчик ээсинин өлчөмүнө жараша компенсация алууга укугу чектелгенде жана калыбына келтирүү наркы термини аныкталбаганда, мал жайуу менен байланышпаган мамлекеттик менчиктеги жайыт жерлерин которуу, трансформациялоо жолу менен жеке менчикке өткөрүп берүү. Бул жоболор Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 16-беренеси жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына карама-каршы келет. Мамлекеттер аралык келишимдерди ишке ашуунун алкагында жер участоктары тоорук өткөрбөстөн түз сатуу жана же алмаштыруу жолу менен чет өлкөлүк жактарга менчикке берүү. Бул жоболор Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 16-беренесине каршы келет. Муниципалдык менчиктеги жер участоктарын мамлекеттик пайдалануучуга мөөнөтсүз пайдаланууга берүү жана өткөрүп берүү тартиби боюнча мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык келбеген бөлүгүндө жергиликтүү кеңештин макулдугусу жана башкалар. Темир жол жана анын инфраструктурасы курулган учурда чек-арага чектеш аймактарда жайгашкан жер участоктары мөөнөттүү убактылуу пайдалануу укугунда берүүгө чектөөнүн болушу. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан ижарага алынуучу жер участогунун менчик ээси же анын укук мураскери 10 жылдан ашык жок болсо, көп кабаттуу турак үй жайгашкан жер участогунун турак жай менчик ээлеринин шериктигинин менчигине акысыз өткөрүп берүү бөлүгү. Бул жоболор Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексинин ченемдерине каршы келет. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Министрлик Баткенде шеригинен ок жеген жоокердин абалын айтты. Баткенде шеригинен акыреке ок жеген жоокердин абалы канааттандырарлык. Бул тууралуу Коргоо министрлиги билдирди. Баткен гарнизонунун аскер прокуратурасы кызматтык иликтөө жүргүзө баштаган окуянын териштирүүнү Түштүк Батыш ыкчам командачылыгынын башчысы Коргоо министринин орун басары жеке көзөмөлүнө алып, абалды текшерүү үчүн окуя болгон аскер бөлүгүнө чыгып кетти. Эсиңиздерге салсак, кечээ Атайын багыттагы Илбирс аскердик бөлүгүнүн кызматкери чогуу күзөттө турган жоокерди атып салган. Маалымат булактар алардын жаңжалына биринин экинчисине карызын кайтарбай жатканы себеп болгонун билдиришкен. Бишкек мэриясы турак жайы суу каналдарга жакын жайгашкандарга кайрылды. Бишкек шаардык мэриясы турак жайы Дарыя каналдарга 15 метрден жакын аралыкка кирип кеткен үй ээлерине кайрылды. Мекеме Бишкек шаардын суу объектилери үчүн суу коргоо тилкесинин туурасы эң аз дегенде 15 метрди түзөөрүн эскерткен. Буга байланыштуу шаарда тилкеден чыгып кеткен объектилерди аныктоо боюнча рейдтер өткөрүлдү. Объектилериңерди талапка ылайык келтирип берүүңүздөрдү суранабыз, антпесе муниципалитет мыйзам чегинде чара көрөт деп жазылат маалыматта. Ошондой
эле мэрия сууга саркынды кошуп кеткен учурлар катталганын белгиледи. Мындай мыйзам бузгандарга тез арада аны жоюу боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, муниципалдык инспекция айып пул салуу тапшырмасы берилген. Тиешелүү кызматтарга аларча суусунун жанында иштеп жаткан жана курулуп жаткан объектилердин чек арасын жана мыйзамдуулугун текшерүү тапшырмасы коюлду дешти мэриядан. Кыргызстанда жумушсуздардын саны 67,6 миң адамды түздү. 2025-жылдын 1-мартына карата жумуш издеп мамлекеттик иш менен камсыз кылуу кызматында каттоодо турган жумушсуздардын саны 67,600 адамды түздү. Бул өткөн жылдын ушул күнүнө салыштырмалуу 23%га аз. Бул тууралуу Эмгек социалдык коргоо жана миграция министрлигинен маалымдашты. Алардын ичинен 48 миң адам жумушсуз деп катталган, 23% аз. Катталган жумушсуздардын жалпы санынын 49%ын аялдар түздү. Жалпы жумуш күнүндө катталган жумушсуздуктун деңгээли 1,17%ды түздү. Кыргызстандын хоккейчилери дүйнөлүк чемпионатка даярданууда. Кыргызстандын хоккей боюнча улуттук курама командасы 3-апрелден тарта 2025-жылкы дүйнө чемпионатынын оюндарына даярдыктарды башташты. Машыгуу Бишкек арена муз аянтында өтүп, 20-апрелге чейин уланат. Кыргызстан курама командасынын кеңейтилген курамына 25 оюнчу чакырылып, алардын 20сы турнирдин акыркы курамына киргизилет. Командага Кыргызстандын, Россиянын, Польшанын, Чехиянын жана Канаданын клубтарынан оюнчулар чакырылган. Быйыл кыргызстандыктар 21-27 апрель күндөрү Стамбулда өтө турган 3-күчтүү дивизиондо А тайпасында күч сынашышат. Кыргызстандын командасынын атаандаштары Босния жана Герцеговина, Түштүк Африка, Люксембург, Түркмөнстан жана Туркиянын командалары болмокчу. Биринчи орунду ээлеген команда 2-дивизионго Б тобуна жолдомо алат. 2024-жылы Кыргызстандын курама командасы дүйнө чемпиондугунун матчтарын Бишкекте өткөрүп, бирок Таиланд курамасына биринчи орунду уттуруп жиберген. Сиздердин жардамыңыздар менен ушу кызым ушунчалык болуп калды. Şu YouTube kanallarının bardıq, Allah razı olsun, rahmat. Sizlerge de rahmat çok. Şunçalık kızım жақсы olup kaldı. Kırgız eli, sizlerden jardamыңыздар менен kızım şunçalık жақсы olup kaldı. Чет өлкөгө апарып, кызымдын бир жагын операция кылдырып келип алдым. Sizlerden жардамыңыздар менен. Азыр эми ошол bir жагы тамагынын bir жагы да калды. Onu da дагы операция кылышыбыз керек. Şu sizlerдин жардамыңыздар менен кызым ушунчалык жакшы болуп калды. Bir жагы чандырын алдырып салсам менен өзүбүзгө окшоп сүйлөп дем алыштары да жакшы болуп калат. Ошо кызды караймын деп мына азыр ушунун бир эле жагы алынды, bir жагы калды. Ошо bir жагын алсам, Кудай кааласа алдырып таштасак кызым сүйлөйт. Özümde şu kızın arkasından orukcam olup kaldım. Sakar orup, başım orup, özümde kıynalıdamın. Eğer kolumuzdan gelse dağı da şu kızıma jardam beriңiздер. Şu dağın bir jol operasiya kıldırıp alsak boldu. $28.000 gerek, kalanı jıyılıp büttü. Embankım Acit Kızanlarkan dep çıgat. 0708-12-94-94. Sberbankыбыз singlimnin atıda çıgat. Gülnazik Şı dep çıgat. Oylonboy şu kızıma jardam beriңiздер. Бар өзүбүзгө келип түшөt. Токмокто сүйлөшкөн кызын батареяга байлап турмушка чыгууга мажбурлаган жигит кармалды. Токмокто кыз ала качууга шектүү кармалды. Бул тууралуу Чүй милициясынан билдиришти. Маалыматка караганда Токмок шаардык ички иштер баш башкармалыгына 2004-жылы туулган кызга айрылып 29-мартта аны күч менен үйүндө кармап коркутуу жол менен турмушка чыгууга мажбурлаган жаранга чара көрүүнү суранган. Аталган факты боюнча кылмыш иши козголгон. Шектүү катары 2001-жылы туулган жаран кармалып убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Тергөөнүн жүрүшүндө өтөмөнкүлөр аныкталган. Экөө буга чейин кыз жигит болуп сүйлөшүп жүрүшкөн. 29-мартта саат 01:00 чамасында жигит алдоо жол менен унаасына отургузуп уурдап кетип, эл жок жерге алып барып, кол бутун скотч менен байлап турмушка чыгууга мажбурлаган. Өз үйүнө алып барып, кыздын колун батареяга байлаган бойдон уктап калган. Бул учурдан пайдаланып, кыз качып чыгып милицияга айрылган. Жерине милиция кызматкерлери барганда шектүү bir милиционерди сүзүп, унаага отуруп качып кеткен. 24 жаштагы жигит кармалып, адамды никеге турууга мажбурлоо беренеси боюнча иш козголгон. Айгүл Айдарова эркин депутат 12 саат машина менен жол жүрүп көнүп калган. Арба KG сайтына Айгүл Айдарова
Маек куруп берген маегин сиздерге сунуштайбыз. Айгүл Абдисаламовна, айылга көп барасызбы? Бат эле барып турам, айына 2-3 жолу барам. Жума күнү чыгып кетип, жекшемби күнү кайра келип калам. Самолет менен барасызбы? Ар кандай? Ата-энем үй бүлөм менен барганда унаа аркылуу, өзүм жалгыз барсам самолет менен барам. Алыс жолдо унаадан кыйналбайсызбы? 12 саат машинеде жол жүрүп көнүп калгам. Туура жол азабы, көр азабы, ноокаттын жаман жолдорунан өткөндө өзгөчө кыйналып кетчүмүн. Азыр жакшы жол оңдолуп оңой өтүп калдык. Анан саатыбыз да кыскарды. Мурда 5-6 саат жетчү элек, азыр 4 саатта жетип калдык. Тажик-кыргыз чекарасынын чечилгени да жол азабын кыйла жеңилдетсе керек. Албетте, мурда Лейлекке барыш керек болсо бир гана рабат жолу менен кетчүбүз да көп убакытты алчу. Азыр эми Кудай буйрса Лейлекке 3 жол болот. Миң булак Самаркандек жолу ачылса, аралык кыйла кыскарып батыраак жетебиз деген эл өкүлү Айгүл Айдарова. Байсалов депутаттын билим берүү реформасына каршы сынына жооп берди. Эдил Байсалов депутат Дастан Бекешевдин билим берүү реформасына карата сынына жооп берди. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешевдин билим берүү министрлигинин реформаларына карата сын пикирине жооп кайтарды. Өзүнүн пикирин ал социалдык тармактагы баракчасына жарыялады. Эсиңиздерге салсак, депутат Бекешев жаңы окуу жылынын алдында мектептеги кризис курчуйт деген тынчсыздануусун билдирген. Анын айтымында ата-энелер жакынкы мектептерде балдарын каттай албай нааразычылык билдирип, жогорку инстанцияларга нааразычылык акциясына чыгышы мүмкүн. Ал ошондой эле 12 жылдык билим берүү системасына өтүүнүн максатка ылайыктуулугуна шек келтирип, мындай ири реформалар тийиштүү инфраструктурасыз жана кадрдык даярдыксыз жүргүзүлбөшү керектигин басып белгилеген. Мисалга тарал Бишкектеги номер 20 мектепте ата-энелер балдарын мектепке кабыл алдыра албай, алыс жайгашкан мектептерди издөөгө аргасыз болушканын айтып өткөн. Байсалов бул сынга жооп берип, мектептердеги орун жетишсиздиги реформалар менен эмес, Бишкек жана Ош шаарларындагы урбанизация жана калктын өсүшү менен байланыштуу экенин билдирген. 2018-жылы Бишкекте 20 миңге жакын 1-класстын окуучусу кабыл алынган болсо, 2023-жылы алардын саны 30 миңге жеткен. Бул реформанын эмес, демографиялык өзгөрүүлөрдүн натыйжасы, деди Байсалов. Ал ошондой эле реформа оор жана катачылыктарсыз өтпөй турганын айтып, өкмөт муну түшүнөрүн, бирок артка жол жок экенин белгиледи. Бул оңой процесс болбойт, тескерисинче ал башында оор кабыл алынышы мүмкүн. Бирок биз коркуп ар бир реформа үчүн митингден чочула отура берсек, алдыга жылбайбыз, деди ал. Эдил Байсалов Алтын казык программасы 2040-жылга чейин алгачкы жемишин берерин. Негизги максат заманбап жасалма интеллект дооруна ылайык билим берүү системасын куруу экенин кошумчалаган. Жыйынтыгында ал депутатты реформаны колдоого жана популизмге жетелөөгө чакырган. Өзгөчө кырдаал министрлигинин башчысы жарандарга кайрылды. Өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажикеев акыркы кезде имараттарга жардыруучу зат коюлду деген жалган маалыматтардын саны көбөйүп жатканына тынчсыздануусун билдирди. Мындай пикирин министр социалдык тармактагы баракчасына жазды. Айтымында бомба коюлду деген жалган маалымат берүү оор кылмыш. Акыркы убакта имарат объектилерде жардыруучу зат коюлду деген жалган маалыматтардын саны көбөйүүдө. Мындай билдирүүлөр ыкчам кызматтардын негизсиз түрдө тартылышына гана эмес, коопсуздукка да олуттуу коркунуч жаратат. Ар бир жалган чакыруу куткаруучуларды, саперлорду, укук коргоо органдарын чыныгы коркунучтардан алаксытып, олуттуу мамлекеттик ресурстардын текке кетишине алып келет. Бул ресурстар адамдардын өмүрүн сактап калууда пайдалуу болмок. Эскерте кетейин, бомба коюлду деген жалган маалымат берүү оор кылмыш. Бул үчүн кылмыш жаза жоопкерчилиги каралган. Жарандарды жоопкерчилик